Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар. Студияда мен Каныбек Санкыраев. Жана мен Нуркамал Турсунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача топтом менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын көз карандысыздыгын бекемдөө, адилеттүү жана натыйжалуу саясий системаны түзүү. Президент Алмазбек Атамбаев Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча документ менен таанышып, аны колдоду. Кече кечинде Бишкекте желим баштыктын ичинен бомба табылды. Ал адистер тарабынан зыянсыздандырылды. Кылмышкерлер изделип жатат. Чет элдеги мекендештер, чек ара жана коопсуздук. Бул 3 маселе бүгүн жогорку кеңеште талкууланды. Чече турган маселелер арбы. Бильярдтын ордуна айкөр оюндары. Чүкө менен ойноло турган оюндары дүйнөлүк деңгээлге чыгарылат. Жаңы долбоордун бет ачары болду. Президент Алмазбек Атамбаев Туркияда дарылануусун улантууда. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Ибрагим Жунусовдун билдиргенине караганда мамлекет башчысынын саламаттыгы боюнча диагноз коюла элек. Дарыгерлер аналитиктердин жыйынтыгын күтүп жатышат, дейт Кыргызстандын элчиси. Белгилей кетсек, мамлекет башчы ден соолугуна байланыштуу медициналык текшерүүдөн толук өтүү үчүн 20 сентябрдан 1 октябрга чейин кыска эмгек өргүүсүн алган. Эске салсак, президент Алмазбек Атамбаев 19 сентябрь күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына бараткан жолдо саламаттыгы начарлап, Стамбулда дарыгерлерге кайрылган. Андан соң врачтардын сунушу менен Нью-Йоркко сапарын токтоткон. Учурда президент Туркияда медициналык кароодон өтүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев Конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр менен толук таанышып чыгып, бул мыйзам долбоорун колдоду деп билдирди мамлекет башчысынын басма сөз кызматы. Атамбаев белгилегендей, жогорку кеңештин депутаттары сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү колдоого элге мүмкүнчүлүк берип, бул документти референдумга алып чыгышат деп ишенет. Жогорку кеңештин депутаттары мамлекет башчысы жактырган Конституцияга оңдоолор боюнча элдин өзү чечкенге мүмкүнчүлүк берип, мыйзам долбоорун референдумга коет деп ишенем. Депутаттардын мындай чечими Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын бекемдөө, адилет жана натыйжалуу саясий система тургузууга карай жалпы багытыбызды колдоо катары бааланат. Өз элинин жана өлкөсүнүн келечеги үчүн биримдикке келген учурлар ар бир мамлекеттин тарыхында кездешет. Кыргыз Республикасынын эли жана эл шайлаган жогорку кеңеши президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекет жана мамлекеттик ишмердигинде эч качан жеке максаттары болбогонуна өткөн 5 жылда ынанды деп ойлойм. Кыргызстандыктар жана депутаттар чагымчыларды ийер чирине Алмазбек Атамбаевдин бийликти узурпациялоо жана жалгыз президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин да бийликте калуу максаты жана каалоосу бар деген сандырак сөздөргө ишенерине көзүм жетпейт. Акаевдин жана Бакиевдин тушунда конституциялык өзгөртүүлөрдү бийлик ошол кездеги президенттер менен алардын үй бүлөлөрүнө ылайыктап өткөрүп келишкен. Ал кезде оппозиция эмнеге каршы чыкканы түшүнүктүү эле. Ал эми бүгүнкү негизги каршылаштар тилекке каршы бир гана жеке амбицияларынан улам чыгууда. Алар өзгөртүү зарылдыгына макул, бирок маселеге бөгөт коюу үчүн ар кандай себептерди таап жатышат. Бул мамлекеттик мамиле эмес, бул өлкө келечегин тоготпогондук. Ошондой эле алардын сунушталган оңдоолордун арты менен президенттин айланасынын бийликке келүү аракети деген аргументтери да суу кечпейт. Андайдын жыты да жок экени сабаттуу адамга көрүнүп турат. Негизи эле Кыргызстанда кийинки мамлекет башчысы ким болорун 1 же 2 жыл мурда эле көрө билген учур болгон эмес. Менимче болбойт дагы. Ошондуктан мураскер операциясы дегенди четке кагаарымды дароо эле билдирген. Оңдоолор парламентти алсыздандырып, премьер-министрди өтө эле күчтөнтөт дегенге да негиз жок. Тетирсинче, көпчүлүк коалиция күчтөндүрүлүп, чыныгы парламенттик оппозиция пайда болот. Бул оңдоолор Кыргызстандын чыныгы парламентаризмди бекемдөөгө карай дагы бир кадамы. 6 жыл бою элибиз Конституцияга оңдоо киргизүү зарылдыгын талкуулап келди. Дээрлик 2 ай коомчулук аталган мыйзам долбоорун талкуулады. Анын жыйынтыгында көптөгөн өзгөртүүлөр киргизилди. Соңку 5 жылда биздин өлкөбүз чоң жеңишке жетти. Кыргызстанда баарын эл чечип калды. Бул тынчтык менен туруктуулуктун кепилдиги. Акаев жана Бакиев тушундагыдай революцияга чыгууга аргасыз кылбастан бийликтин шайлоолор менен алмашуу салты калыптанды. Ошондуктан жогорку кеңеш Конституцияга оңдоо киргизүү боюнча бул мыйзамды колдоп, элдин өзү референдумда тандаганга мүмкүнчүлүк берсе, ал депутаттардын стратегиялык жана акыйкаттык туура чечими болуп калмакчы. Ал эми президенттин саламаттыгы тууралуу айта турган болсок, анын акыбалы канааттандырарлык экенин мамлекет башчысынын аппараты кабарлады. Алмазбек Атамбаевке байланыштуу соңку жаңылык интернеттеги социалдык тармактарда эң көп талкууланган маалыматтардын бири болууда.
Кыргызстандын президентini тезирээк сакайып кетүүнү биздин өлкөгө өнөктөш мамлекеттердин жетекчилиги дагы каалап жатат. Россиянын президентинин басма сөз катчысы Атамбаевга бекем ден соолук кааласа, Казакстан дагы кандай жардам керек болсо көмөктөшүүгө даяр экенин билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар уюмунун кезектеги сессиясында маанилүү маселелерди көтөрүп, Кыргызстандын аброюн көтөрүүгө багытталган сунуштарды киргизүүнү пландап жаткан дешет чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү. Эми алар АКШга бара жатып, саламаттыгы соолугундаган мамлекет башчыга тезинен сакайып кетүүсүн каалап жатышат. Бириккен Улуттар уюмунун Генеральный ассамблеясында сөз сүйлөгөн учурда көчмөндөр оюну жөнүндө бир сунуш киргизмек да. Ушундай маалыматтар уккан элек. Тилекке каршы жолдо ден соолугу болбой Турцияда токтоп калыптыр деп угуп, албетте биз үрпөй өтүштүк. Айык кетсин тилейли, оорубасын дегеле. Эми жүрөк деген нерсе кантип эле мурда жүрөгү оорчу экен анамына дегенде. Мына менин да жүрөгүм көп жылдан бери мандеми бар. Ал билинбей жүрүп ооруган учур көп болот. Президентти күтөбүз, ден соолуктуу болсун, ишине киришсин. Алмазбек Атамбаевди көптөн бери жакындан билген адам катары белгилүү драматург Султан Раев президентти эрки күчтүү, кыйынчылыктарды жеңе билген адам катары сыпаттап, мамлекет башчы азыр өз ден соолугуна туура мамиле жасаш керектигин белгиледи. Анткени президент эл тарабынан шайланып, ал мамлекеттин символу болуп саналат. Эми биринчи кезекте президент дагы адам, ал киши дагы адам болгондон кийин ооруйт, баарыбыз ооруйбуз. Адам катары түшүнүш керек да бул маселени. Анан эми ошол президенттин оорусун саясатташтырып башкача бир нукка буруу, менин оюмча, адамдык ыйманга да туура келбейт да. Кыргызстандыктар социалдык сеттерде жатат, көпчүлүк баардыгы эле ушул президенттин ден соолугунун оңолуп кетишин, жакшырып кетишин тилеп атат. Мен дагы ушул карапайым адамдардын катарында ушул мен дагы президентибизге чын ден соолук каалайт элем, тезирээк айыгып кетсин деген тилектемин. Калың эл дагы учурда Турцияда медициналык текшерүүдөн өтүп жаткан Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы соолугундаганына кабатыр болушууда. Президенттин тезирээк сакайып кетүүсүн каалап жаткандар арбын. Жүзүдөгү президенттердин ичинен биринчи мыкты президент мана эл журтту тынчытып, бардык элди ынтымакка чакырып, өзү ушундай жакшы иштеп жатат. Мен ага ден соолук каалаймын. Наш президент очень много для нас. Биздин президент эл үчүн көп нерсе жасады. Албетте биринчи укканда жаман болдум. Кабатыр болуп жатабыз. Эртерээк сакайып кетүүсүн каалайт элем. Оорубасын, аман эсен айыгып кетсин, тилегим ошол. Ден соолук каалайбыз. Батыраак тузалып, кайра өлкөбүзгө кайтуусун каалайбыз. Дагы иштерин улантып, бизге жакшы шарттар түзүп беришин каалайбыз. Медициналык текшерүүгө байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев кечээ кыска мөөнөттүү эмгек көргөзүүсүнө чыкты. Мамлекет башчы болжол менен 1 октябрга чейин эс алат. Рахат Жаныбекова, Аскат Касымбеков, НТС. Мигранттардын укуктары, чек ара жана жол коопсуздугу. Бүгүн жогорку кеңеште бул 3 маселе күн тартибинин негизин түзүп кызуу талкууланды. Парламентарийлердин суроолоруна жооп берүү үчүн өкмөт жетекчиси Сооронбай Жээнбеков өзү келди. Отурумда узун тизмеге жазылган эл өкүлдөрү Москвадагы өрт кырсыктарынан кийинки көрүлгөн чаралар боюнча өкмөт башчынын маалыматын угушту. Аракеттер көп, бирок майнап аз болуп жатканы белгиленди. Ал эми чек ара маселеси болсо, жабык эшик артында талкууланды. Теманы отурумга көз салып келген Мирбек Айтикеев улантат. Өкмөттүн маалыматын угуу түштөн кийин башталды. Анда чет жерде иштеген эмгек мигранттардын укуктары, жолдогу транспорттук кырсыктар, коопсуз шаар жана чек ара маселелери боюнча өкмөт маалымат бермек. Бирок министрлер кабинетинин өтүнүчү менен чек ара маселесин жабык эшик артында кароо чечими кабыл алынды. Калган 3 суроо боюнча премьер-министр 15 мүнөт доклад жасады. Андан соң эл өкүлдөрү суроо берүүгө киришмек. Бирок айрым парламентарийлер 3 маанилүү маселени бир күнгө койгонго нааразычылыгын билдиришти. Сыртта жүргөн биздин мигранттардын укугун коргоо дейт бир маселе. Бул чоң маселе аябайчы. Экинчиси жол тартибин сактоо боюнча дейт, жана ошо менен эле ГАИн реформалоо боюнча дейт. Басма сөз маалыматтарын карап көргүлө. Ал реформалоо боюнча кандай гана сунуштар болуп атат, кандай гана критика болуп атат. Ал өзүнчө бир чоң маселе. Дагы бул жерге чек ара маселесин коюптур. Ошонун бардына Сооронбай Шарипович мына 15 мүнөт айттыңызбы, Сооронбай Шарипович? 15 мүнөт айттыңыз. Бардыгыбызга азыр 2 мүнөттөн суроо бергенге мүмкүнчүлүк берет. Ар бир маселени анда процедурный.
Чынак Конч, ар бир маселени өзүнчө карайлы. Бирок талашып тартышуулардан кийин 3 суроону бирдей кароо чечими кабыл алынды. Талкууга жазылган ар бир депутатка 2 мүнөттөн убакыт берилди. Алгач эле тышта жүргөн мигранттарды өлкөгө кайтарып келүү боюнча өкмөт тарабынан кандай чаралар көрүлүп жатканы тууралуу суроолор берилди. Бүгүн ар бир жумушка жарактуу Кыргызстанда экинчи жаран четте жүрөт деп айтсак туура болобу? Ар бир үчүнчү. Ар бир үчүнчү. Сиздин оюңуз боюнча бул азбы, көппү? Бул көп. Демек биз башка дагы жолдорду издешибиз керек да, туурабы? Кантип биз миграцияны токтотушубуз керек? Анткени жылдан жылга көп адамдар кетип атат да. Мисалы, мен бир мисалды айткым келет, бул кос жарандуулук маселеси боюнча. Сизден сурагым келет, кандай бүгүн өкмөт чараларды көрүп жатат? Ошол эле мисалы Россия менен эң көп жарандар Россия кетип атат. Эми кос жарандуулук боюнча Россия тарап макул эмес да. Биз макул болгондо дагы. Алар макул болбойт бул боюнча. Экинчи жумуш орундар боюнча мен баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт Айда Жеңишбековна. Азыр биз ушул боюнча жумуш орун түзүш боюнча баштап атабыз. Буюрса быйыл жыйынтыгы болот, болбой койбойт. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү жыл башында Москвадагы тигүүчү цехтеги өрт жана августта басмаканада болгон кырсык боюнча өкмөт кандай чара көрүп жатканын сурашты. Эске салсак, январь айында Москвада болгон өрттөн 8, августтагы тилсиз жоодон 14 мекендешибиз жан берген. Январь айында да ушундай кырсык болгон. Пожар болуп, биздин 6-7 жараныбыз күйүп кеткен. Ошодон боюнча мен суроо да бердим элем, кат жүзүнө да бергем, жооп алган жокмун. Бүгүнкү күндө кандай чаралар көрүлүп атат? Барбы сиздерде ушундай маалымат? Тактайлы буну өткөндө жардам берилген да. Бул боюнча тергөө жүрүп атыптыр азыр. Тергөө жүрүп. Сооронбай Шарип, көрдүңүзбү, сиздин алдыңызда турган кызматкерлер азыр берген сайрап бериш керек эле, эмне иш чара болуп атканын көрсөтүш керек эле. Сооронбай Жээнбеков Орусияда иштеп жаткан диаспора өкүлдөрүнө атайын укук берип, мигранттардын укуктарын коргоосуна шарт түзүү боюнча программа иштелип чыкканын билдирди. Муну менен катар эл өкүлдөрү айткан сын пикирлерди эске алуу менен миграция жана жол коопсуздугу боюнча жаңы чаралар көрүлө турганын кошумчалады. Мирбек Айтыкеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган жарандарга бийликке келүүгө мыйзам менен тыюу салынат. Ал менен жогорку кеңешке өтүүдө саясий партиялар үчүн шайлоо босогосун 7-ден 10% жеткирүү сунушталууда. Мындай өзгөртүүлөр камтылган мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлду. Аталган документ парламенттеги Республика Ата журт фракциясынын депутаттары тарабынан иштелип чыкты. Анда техникалык мүнөздөгү алымча кошумчалар да бар. Мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу Элизат Эркин турду материалында. Өткөн чакырылыштагы жогорку кеңештин отурумдарында мурдагы ички иштер министрлери парламентте уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да отурганын бир нече жолу айтышкан. Оперативдик каттоодо турган айрым эл өкүлдөрүнүн ысымдары да аталып кеткен. Алардын кээ бири бул жолу да парламентте отурганы айтылууда. Бирок мыйзамда криминалдын мүчөлөрү катары ички иштер министрлигинин базасына алынгандар депутат болуп шайлана албайт деген норма жок. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаты болуп, жогорку билими жок адам да боло алат. Сотталган адам да боло алат, эгер анын соттуулугу жана немесе алынып салынган же жоюлган болсо. Жана ОПГнын мүчөсү учетто турса боло алат деген, боло албайт деген норма жок да. Биз азыр ушул жаңы мыйзамга киргизип атабыз. ОПГнын мүчөсү болуп, соттун чечими менен аныкталган болсо, учетто турса, ал жогорку кеңештин депутаты боло албасын деген. Коррупциялык же болбосо криминалдык элементтерден мамлекеттик жогорку бийликти, негизи эле бийликти тазалоо максатында ушул норманы киргизип биз мыйзам долбоорун киргиздик. Бул өзгөртүү президенттикке талапкерлерге да тиешелүү. Мыйзам долбоорунун дагы бир пунктуна ылайык жогорку кеңешке шайлоо босогосун 7-ден 10% көбөйтүү каралган. Мындай жол аркылуу майда партияларды ирилештирүүгө жана саясий күчтөрдүн биригүүсүнө шарт түзүлөт дешет демилгечилер. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 200 партия расмий каттоодон өткөн. Бирок коомчулукка белгилүүсү өтө эле аз. Былтыркы парламенттик шайлоого катышууга 14 гана партиянын дарамети жеткен. Бул порог эмне үчүн керек? Бул порог деген азыр көрүп атасыздар, палатада 6 фракция келип ишти алып барып атат. Бирок талаш тартыштар көп болуп, канчалык көп болсо ошончолук талаш тартыш болуп, туура эмес дагы иштер көп болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, күчтүү партиялар келиш керек. Майда чүйдөлөнүп жанагы 10-11ден депутат келбеш керек. Ошон үчүн ушу порогду 7-ден 10га чейин деп биз сунуштап атабыз да.
Ошондой эле дагы бир өзгөртүүгө ылайык депутат мандатынан баш тартууну кааласа жазган арызын өзү келип борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышы керек. Добуш берүүгө чейин фракция лидеринин атына жазган арыздары эсепке алынбайт. Белгилей кетсек, жыл башында ушундай абалдан улам Кыргызстан фракциясынан 3 депутат мандатынан ажырап, соттошконго чейин барышкан. Мындан тышкары партиялардын финансы жаатында да өзгөртүүлөр сунушталууда. Шайлоого кеткен каражаттын айкындуулугун камсыз кылуу үчүн саясий өнөктүккө тартылган үгүтчүлөрдү жана башка кызматкерлерди социалдык төлөмдөрдөн, салыктардан бошотуу каралган. Шайлоодо 500 миллион болуп койгондо да кээ бирлер болсо жанагы агитаторлордун башка жумушчуларын реалдуу түрдө айлыктарын 15 миң, 20 миң берип отуруп, бирок аны статистикалык отчетторго 1000 сом, 2000 сом кылып жазып коюшкан. Ошол себептен биз анын баарын биринчиден ал кишилерди өзүнүн реалдуу доходторун да көрсөтө алат. Ошо ишмердүүлүгүн жүргүзгөн, экинчиден мамлекет реалдуу каражаттарын объемун көрөт. Ошондой эле техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөр да бар. Алсак шайлоо участкаларында добуш берүүчүлөрдүн каттоодон өтүп жатканын көрсөтүп туруу үчүн 1 метрлик мониторлорду орнотуу керек дешет депутаттар. Андан тышкары шайлоочулардын тизмесин түзүүнү добуш берүүгө 30 күн калганда бекитүү сунушталууда. Азыркы мыйзам боюнча 15 күн калганда түзүлөт. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС. Кече кечинде Бишкектин Махатма Ганди жана 1-май көчөлөрүнүн кесилишинде жардыруу болду. Муниципалдык дүкөнгө белгисиз бирөөлөр шектүү кара желин баштык коюп кеткени кабарланган. Атай кызматтар жерине барып баштыкта колго жасалган жардыруучу зат бар экенин аныкташкан. Аны зыянсыздандыруу максатында түнкү саат 12-лер чамасында суу замбирегинин жардамы менен жардырышкан. Учурда бул ишти кимдер кандай максатта жасаганы иликтенүүдө. Окуя болгон жерге биздин кабарчыбыз Мерим Ташыбекова барып келди. Кече кечки саат 9:30 тартып эле бул жерге жакын жашагандар ызы чууга жана көп адамдардын топтолгонуна күбө болушкан. Көп өтпөй кара түстүү полиэтилен баштыгы шектүү көрүнүп, жергиликтүү тургундардын бири атайын кызматтарга кабарлаганы белгилүү болду. Бүт элдер качырды, андан кийин келип саперлер изилдеп, бир жарым саат, 1 сааттан кийин жардырышты. Биринчи взрыв болду, күчтүү взрыв болду. Андан пакеттерди алып чыкты, 2 пакет болуп чыкты. 2 пакет. Получается, bir 2 пакетке коюп кетишкен камоктун астына. Анан 2 жаш бала, 18-20 жаштагы балдар ушу чалып информация беришкен. Шектүүлөр боюнча пока маалымат жок, ошо 2 баланы алып кетишти. Өздөрү информация бергенин алып кетишти. Алар зарайына билгенби. 102 нөөмөт кызматына телефон чалуу түшкөндөн тартып, Ички иштер министрлиги менен Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Бишкектин Махатма Ганди көчөсүндө жайгашкан бул жерге келип, жолдорду жаап, унааларды жана ары бери өткөндөрдү киргизбей турган. Ал эми жергиликтүү тургундарды коопсуз жерге эвакуациялашкан. УКМКнын саперлору желин баштыктын ичинде колго даярдалган жардыруучу зат экенин аныкташкан. Аны зыянсыздандыруу максатында атайын кызматтын өкүлдөрү суу замбирегинин жардамы менен жардырышкан. Шектүү буюмдардын бири дал ушул жерден табылган. Милиция кызматкерлери тарабынан алдын алуу чаралары көрүлгөндүктөн жарылуу учурунда жабырлануучулар болгон эмес. Учурда иликтөө иштери улантылууда. Бактыга жараша жарандар жана эч бир имарат зыянга учураган жок. Азыр техникалык экспертиза жүргүзүлүп жатат. Бул жерден мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети жалпы жарандарга эскерте кетет. Эгерде кандайдыр бир шектүү буюмдар болсо, же болбосо мына ушундай шектүү буюмдар табылса, анда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин нөөмөт кызматына 660475 телефонуна 0312 код менен жана Ички иштер министрлигинин 102 телефонуна чалса болот жана жалпы жарандарды сак болууга чакырат. Бүгүн түш болуп калган кезде атайын кызматтар тосмону алып салышты. Учурда жардыруу болгон жерде жол кыймылы өз калыбында уланып жатат. Учурда мындай капсалаңдуу ишке кимдер барганы текшерилип, кылдат иликтенүүдө. Мээрим Ташыбекова, Самат Төлөтакунов, НТС. Чет элдик жаңылыктардан. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун башкы ассамблеянын Нью-Йоркто өтүп жаткан 71-чи жалпы жыйынын ачып жатып, Сириядагы согушту токтотууга чакырды. Ал өз сөзүндө бул 5 жылга созулган согуштук аракеттерде миңдеген жай тургундар мерт кеткенин билдирди. Ал согуштук машинаны азыктандырган кудуреттүү жетекчилердин колунда элдин каны бар деп айтты. Бул Пан Ги Мундун Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы катары ассамблеядагы акыркы кайрылуусу болду. Белгилей кетсек, БУнун Нью-Йорктогу жыйынына 130дан ашык мамлекеттин башчылары жана оңдогон министрлер катышууда. Кыргызстандан барган делегацияны тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жетектеп барды.
Өткөн жекшемби күнү болгон Нью-Йорктогу жардырууга шектүү деп 28 жаштагы теги Афганистандык АКШ жараны кармалды. Ага атайлап киши өлтүрүү беренеси боюнча айып коюлуп жатканын Нью-Джерсинин прокурорлору кабарлашты. Ахмад Хан Рахами Нью-Йорктон 30 чакырым алыстыктагы Нью-Джерсинин Линден шаарында полиция менен ок атышуудан кийин колго түшкөн. Эске салсак, Нью-Йорктон Манхэттен районунун Челси конушундагы жардыруудан 29 киши жаракат алган. Ошол эле күнү Нью-Джерси шаарында да жардыруу болуп, бирок андан эч ким жабыркаган эмес. Акыркы 6 айдын ичинде туризм тармагынан түшкөн киреше 7 миллиард сомго жетти. Алдыда сентябрь айында өткөрүлгөн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жыйынтыгын чыгаруу турат. Ал бир жума ичинде белгилүү болот экен. Быйыл Кыргызстанга эс алууга келгендердин саны 1 миллион 700 миң адамга жеткен экен. Бул былтыркыга салыштырмалуу 20 000 туристке аз. Бирок туризм департаментинин өкүлдөрүнүн айтымында бизге келген коноктордун санынан сапаты маанилүү. Буга кошумча кыш мезгилинде келе турган туристтердин саны бир кыйла көп болору күтүлүп жатыптыр. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Кыргызстандагы быйылкы туризм мезгилинин алгачкы жыйынтыктары белгилүү болуп калды. Акыркы жарым жылдын ичинде өлкөгө 1 миллион 680 миң турист эс алууга келген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 20 миңге аз деп эсептелет. Бирок туризм департаментинин жетекчилиги эс алууга келгендердин саны эмес сапаты жакшы болду дешүүдө. Алсак аталган тармактын өлкөнүн ичкидин өндүрүмүнө келтирген пайдасы 6 миллиард 702 миллион сомго жеткен. Былтыркы жылга салыштырмалуу азыркы учурда баягы кем да эмес, өсүш да эмес жок. Былтыркы көрсөткүчтү берип атабыз. Бирок ички дүң продукциясынын экономикага салган көлөмү былтыр эгер 3,6% берсе, азыркы учурда ушу 1,5 жылдыктын эсебинен 3,8% берип атат. Бул деген баягы кичине туристтердин саны азыраак келсе дагы, бирок ошол сапаттуу келгендиги жөнүндө билдирип турат. Анткени ошо экономикага кошкон акчанын салымы көбүрөөк болду да. Азырынча сентябрь айынын жыйынтыгы чыгарыла элек. Бул көрсөткүчтө дээрлик 6 күнгө созулуп, чет мамлекеттерден келген коноктордун суктануусу менен тамшануусун жараткан экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан түшкөн пайда да кошо эсептелген. Мындан тышкары бул спорттук жана маданий иш-чарага канча турист келгени да белгилүү болмокчу. Айрыкча көчмөндөр оюну болуп атканда абдан көп болду. Бир эле мисалы 3 сентябрь ачылыш күнүнө отурганда эле бир 10 миң адамдай отурду, өзүңөр көргөндөй. Анан кийин негизи күтүлгөндө бир 20-30 мамлекет эле келет деп күтүлдү эле. 60 мамлекет келди, 2 эсеге көбөйдү. Анан кийин өзүңөр байкасаңар, ошол күндөрү негизи Чолпон Атта, Боз Тери, ошо региондордо ошол көчмөн оюндар болуп аткан жерде адам саны абдан көп болду да. Бул эми биринчиден бизге туристтердин саны көбөйдү, тышкы туристтердин саны көбөйдү. Экинчиден ички туристтердин саны. Биздин могу Баткенден баштап Чаткал, Ак Башы баарынан келди да. Быйылкы жылы аба ырайы жаанчыл болуп калгандыгы да туризм секторун бир аз аксатып койду дешет адистер. Бирок кыш мезгилинде туристтердин саны дагы артат деген үмүт бар. Мисалга алсак, бир нече чет элдик басылмалар Кыргызстанды саякаттоого ыңгайлуу делген 12 өлкөнүн ичине киргизишкен. Жаратылышынын кооздугу, жер жемиштерге бай жана меймандос калкы бар өлкө деп баа берген басылмалар атка мыкты минген эр жүрөк мырзаларын да баса белгилешкен. Кыргызстан этнотуризм, экотуризм, агротуризм сыяктуу багыттар боюнча келечеги чоң өлкө. Бирок ошол эле убакта туристтердин Кыргызстанга келишине да ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү керек дешет адистер. На следующий год Влади Пронеус. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Өзбекстандык эс алуучулар Кыргызстанга келүүсү үчүн Ташкент Тамчы аба каттамын ачсак деп пландаштырып жатабыз. Ошондой эле Ташкент Балыкчы темир жол каттамы ачылса, бир топ жеңил болуп калмак. Анткени көпчүлүк туристтер темир жол менен сапарга чыкканды туура көрүшөт. Бул тарапты да өнүктүрүү керек. Ошондой эле аба каттамдарын да көбөйтүш керек. Анткени туристтер каалаган убагында Кыргызстанга уча алышпайт. Туризм тармагын өнүктүрүү боюнча 2020 жылга чейин стратегиялык программа белгиленген. Буга ылайык аталган сектор өлкөнүн ички дүң өндүрүмүндө өз көрсөткүчүн 7%га чейин жеткирүү пландалууда. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров, Бакыт Кошалиев, НТС. Ош областында буудай толугу менен орулуп бүтүп, учурда дыйкандар жүгөрү жана пахта күрүч кышка тоют оруп жыйноо менен алектенүүдө. Ошол эле убакта фермерлер быйыл жүгөрүгө курт түшүп, түшүмө өткөн жылдарга салыштырмалуу аз болуп калганын айтышууда. Буга кошумча жылда жүгөрүнүн килограммы 20 сомдон сатылып келсе, быйыл болгону 8 сомдун тегерегинде гана болууда.
Акыркы 5 жыл аралыгында Ош областынын фермерлеринин 60% жүгөрү эгип жатышкан. Быйыл анын баасы арзан болгондуктан кийинки жылы башка айыл чарба өсүмдүктөрүн эге тургандыгын айтышууда. Дыйкандардын түйшүктөрү тууралуу Гүлжан Алтымышбаева айтып берет. Учурда Ош областынын талааларында оруп жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Күрүч, пахта, жүгөрү жана беде орулуп жаткан чагы. Кара Суу районуна караштуу Кызылкыштак айылынын тургуну Саарахан Абдуллаева үлүш жеринин толугу менен жүгөрү эккен. Фермердин айтымында ал буга чейин дарбыз коон өстүрүп келип, бирок акыркы жылдары бакча өсүмдүктөрүнөн пайда таппай калгандыктан дыйкандардын 60% жүгөрү өстүрүүнүнөн алектенип калышканын айтат. 40 сотық жерибиз бар. Жүгөр эккенбиз. 5-6 жылдан бери алган түшүмдү сатпайбыз деле, малга беребиз. Ошон үчүн эле эгебиз. Жүгөрүдөн орточо эсеп менен гектарынан 67-69 центнерден түшүм алынышы керек. Бирок быйыл жүгөрүгө да башка өсүмдүктөрдөй эле зыянкечтердин залалы тийип, түшүмдүүлүгү салыштырмалуу түшүп кеткен. Бельгийде суу bir tomondan tanqis болду, bir tomondan. Быйыл аба ырайы абдан ысык болду. Ошон үчүнбү же сууну азыраак ичип калганданбы Айтор жүгөрүгө курт түшүп кетти. Дандарын зыянкечтер жеп салып түшүмдүн 3/1 бөлүгүн жоготтук. Быйыл бир эле жүгөрүгө эмес, пияз, помидор, дарбыздан башкасынын баарына эле курт түшүп кетип, түшүмдүүлүк азайды. Жүгөрү Ош областында быйыл да көп эгилген. Бирок жүгөрүнүн баасы арзан болгондуктан дыйкандардын пайдасы өспөй жатат. Мындан улам көпчүлүк фермерлер түшүмдүн баасы кышында көтөрүлүп калышы мүмкүн деген үмүтү менен аны сактап коюшууда. Makkasini joyidan 6 so'mdan olyapti ekan deyapti. Баасы абдан арзан болуп жатат. 6 сомдон 12 сомго чейин алабыз деп келишти. Бул баа менен сатсак чыгымдарды актабай калат. Анткени быйыл мен 2 жолу трактор менен чаптырдым. Мындан тышкары жер салыгы бар, сууга акы төлөш керек. Баарын эсептеп келгенде өзүн-өзү актабай калып жатат. Ошон үчүн кышкыга чейин сатпай сактап коюуну чечтим. Балким баасы көтөрүлүп калар деп үмүттөнүп отурам. Быйыл Ош областынын аймагында 27 000 гектар аянтка жүгөрү эгилген. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 100 гектарга көп. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, быйыл арпанын айдоо аянты да өскөн. Бирок ошол эле учурда буудайдын айдоо аянты 5000 гектарга кыскарып кеткен. Гүлжан Алтымышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Кыргыздын байыркы оюндарын жандантууга багытталган Айкүр долбоору бүгүн кыйыр упай 3 тапан деген улуттук оюндардын жаңыланган эрежелери сунуш кылынды. Жалпысынан чүкө менен ойнолуучу оюндарды кыргыз эли илгертеден шырдак үстүндө ойноп келген. Эми Айкүр демилгеси аркылуу унутта калып бараткан бул оюндарды столдун үстүндө ойноого болот экен. Долбоордун негизги максаты ойноо ыкмалары жаңыланган улуттук оюндарды коомчулукка кеңири жайылтуу. Бир катар таймаш кубокторду өткөрүү менен дүйнөлүк деңгээлге алып чыгуу. Ата-бабаларыбыздан калган Айкүр оюндары тууралуу кийинки материал. Айкүр байыртан бери шырдак үстүндө ойнолуп келе жаткан кыргыздын оюндарынын бири. Эми аны жаңы ыкма менен столдун үстүндө да ойносо болот. Бильярдтын альтернативасы деп койсо да болот. Болгон айырмачылык, бильярдта таякча менен шарды урса, Айкүрдө чүкөнү кол менен атат. Жалпысынан Айкүр оюнунун 35 чукул түрү бар. Ар бир оюндун эреже шарттары каралган. Чик менен чик татат, Айкүр менен Айкүр татат, таа менен тааны татат. Ал эми үч чүкө кандай ханды өзүнүн кандай абалда жатса, бөк менен татат, чик болсо чик менен татат. Айкүр оюндарынын негизги талаптары шамдагайлык, тездик жана тактык. Бул оюндун дагы бир өзгөчөлүгү топ-топко бөлүнүп алып ойносо да болот. Оюн улуу жаштагы адамдарга багытталган жана интеллектуалдык көңүл ачуучунун түрү болуп саналат. Ошондой эле бул оюнду спорттун катарына да кошсо болот. Эми мында чүкө оюндары деп азыр алып чыктык. Биз 3 гана түрүн алып чыктык. Кудай буйрса 35 түрүн алып чыгалы деген ой бар. 3 түрү бул упай. Ал эми экинчиси болсо кыйыр оюну. Булар илгертеден ойнолуп келген оюндар дагы 3 тапан. Бул 3 оюнду алып чыкканыбыз бул столго ылайыкташтырдык да. Эми эрежелерине мурунку кыргыз ойноп келген нерселерине тактоолорду киргизип, кичине бир татаалдаштырып, ойноп атканда кандайдыр бир бийик деңгээлде көрүнүш үчүн жазадык да. Иш-чаранын максаты Айкүр оюндарын коомчулукка кеңири жайылтуу. Андан соң эл аралык деңгээлге алып чыгуу. Ал эми оюнун эрежелери менен ар бир каалоочу атайын интернет порталдарынан таанышып алса болот. Демилгечилердин айтымында 2017 жылы Айкүр оюндары боюнча турнир өткөрүү пландалууда. Жакынкы ушул 2-3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасына жана Казакстан Республикасына, Россияда ушул бильярдка альтернатива катары
ушул оюндар алып чыгып атабыз. Бул негизинен чүкө оюндар менен ойнолот. Чүкөлөр алтын чүкөлөр. Чемпионаттар өткөрүлөт. Чемпионатта алтын сакалар, биринчи чемпиондорго алтын сакалар гана берилет дагы. Биздин негизги максат ушу ата бабаларыбыз ойноп келген ушул элиталык оюнду алып чыксакпы дегенбиз. Айкөр федерациясынын өкүлдөрү билдиргендей, кийинки жылы өтө турган турнирдин жеңүүчүлөрү алтын сакалар менен сыйланат. Мындан тышкары коңшу Кытайдан алтынга буланган чүкөлөрдү алып келүү да каралган. Ал эми 2018-жылы болсо Айкөр оюндары боюнча дүйнөлүк кубок өткөрүү пландалып жатыптыр. Кайыр Жайлыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Манас эпосы сүрөттөрдү. Дал ушундай аталыштагы китеп орус тилинде жарык көрдү. Ал кыргыз тилин жетишээрлик деңгээлде билбеген балдарга арналып, кыргыз элинин адабий поэтикалык мурасы менен тааныштыруу максатында чыгарылган. Китептин авторлору Манас эпосын ар бир балага жеткирүү үчүн Жапонияда популярдуу болгон манга жанрын колдонушкан. Тактап айтканда, китептин мазмуну иллюстрациялар менен кыска тексттерден турат. Алгач кыска тексттер жазылып чыгып, андан соң аларга карата сүрөттөр тартылган. Кыскартылган вариант боюнча сүрөттөр тартып чыктым. Негизи башында буга чейин баштаганда көп жаштар тарткан элек, алардын баары тең кийин аягына чейин жетишкен жок, чыдаган жок. Анан кайра толугу менен ушу баштан аяк тарттык. Акварель боёгу менен толук түстүү сүрөт болду, баардыгы тең. Графика деп коебуз, анан акварелдин үстүнөн анан кайра графика менен иштеп чыктык. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов Кыргызстанда өткөн 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында байгелүү орундарга ээ болгон спортсмендерин жана Галкыныш аталышындагы чабандестер тобун сыйлады. Атайын иш-чара өтүп, анда Бердимухамедов мыкты жетишкендиктери менен айырмаланган оюнчуларына $30,000 өлчөмдө акчалай сыйлык жана Toyota үлгүсүндөгү унааларды тапшырган. Белгилей кетсек, Ысык көлдүн жээгинде өткөн оюндарда түркмөнстандык спортсмендер жалпысынан 23 медалга ээ болушкан. Алардын 15-и алтын болсо, 2-сү күмүш жана 6 коло медаль. Түркмөн оюнчулары өзгөчө күрөш боюнча мыкты көрсөткүчтөргө ээ болушту. Мына ушундай иш-чаралар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын дагы да болсо даңазалап келет. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын топтомун түздү. Ушул жана башка жаңылыктар менен, видео материалдар менен НТС Чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Саламатта болуңуздар. Көрүшкөнчө.